Саламатсыздар, урматтуу YouTube көрөрмандары. Биз кимбиз? Биздин менталитетибиз, этнопсихологиябыз кандай? Эмнеге биз ушундайбыз? Эмнеге башкалар андай? Келгиле ушул суроолорго жооп издеп. Бул суроолорду ачыкташ үчүн өтө кыска тарыхты эстегит. Себеби эң мыкты мугалим бул тарыхта чагылдырылган объективдүү реалдуулук. Божомол менен 10.000 жыл мурун адамзатта чоң өзгөрүү болуп жатат. Буга чейин аңчылык жана жыйноочулук менен жан багып келет адамзат. Башкача айтканда, табигат берген нерсени чогултмай, мөмө жемиш, жаңгак жана башка. Эми болсо бир топто мал багуу басым кылып жатат. Бир топто жер иштетүү. 11-12 миң жыл мурун муз доору аяктайт. Аны менен бирге аңчылык кылган адамзаттын азык базасы өзгөрөт. Мисалы, мамонттар жоголот. Кичине айбанатка аңчылык кылуу оор жана анчалык эффективдүү эмес. Эти да аз да. Мамонт менен бир айыл тоюп атса, бир коен менен көп болсо 5 адам тоюп. Аңчылыкта айбанаттардын кичине балдарын аңчылар өлтүрбөстөн өзүнө алып келчү. Охотниктер азыр деле ошо. Ошентип кашкыр тукумдуулар итке айланат. Тоо эчкилер койго, топосмал бир жаныбарлар уйга айланат. Адамдар түшүндү, улам эле кыйналып аңчылыкка чыга бербестен, ошо айбанаттарды өзүбүз баксак, анда азык зат ар дайым жаныбызда болот экен да. Депчи, баягы мындайча айтканда, холодильник ойлоп табышты. Бирок мал багуу, малга тоют керек дейт. Чөп кенен болгон жайыт керек, жер керек кыскасы. Ошентип көчмөнчүлүк пайда болуп жатат. Ошол эле 10.000 жыл мурун баягы муз доорунун аякташы менен планетанын кээ бир жерлеринде жер иштетүүгө ыңгайлуу шарттар пайда болуп жатат. Жыйноочулук маалында адамдарды баягы дандын уругу түшүп калган жерде кайра өсүп чыгарын байкашат. Ошону менен бирге сугарса да андан жакшыраак өсөрүн байкашат. Ошентип Тигр, Ифрат жана Нил дарыяларынын жээктеринде жер иштетүү башталды. Ошол эле заманда планетанын башка жерлеринде, мисалы Кытайда Янзы жана Хуанхэ дарыяларынын жээктеринде да баягы айыл чарба, отурукташуу, жер иштетүү башталат. Ошентип неолитическая революция башталды. 10.000 жыл мурун эске сал. Отурукташкан элдер жана көчмөн элдер пайда болуп жатат. Ушул заманда баштап адамзаттын тарыхында өтө кескин түрдө өзгөрүүлөр пайда болуп жатат. Принципиалдуу өзгөрүүлөр пайда болуп жатат. Ошол үчүн революция дешет. Гордон Вирчайлд деген окумуштуу биринчи кирген бул түшүнүктү неолитическая революция деп. Неолитическая революция башкача айтканда бул ыйгарып алуу экономикасынан баягы өндүрүүгө өтүп жатышат да. Орусча от экономики присвоения к производительной экономике. Эми отурукташкан эл жерге байланат. Эми ошентип бир үй бүлө бир өндүрүш күчүн түзүп атат. Бул демек бир үй бүлө 5 баласы менен, мисалы жарым гектар жерди иштетип өздөштүрө алат дейли. Ошентип ошол өндүрүш бирдиги үй бүлө өз эмгегинен, эмгеги жер иштетүү. Ошо жер иштетүүдөн кошумча азык зат таап жатат. Бул эмне демек? Бул демек буга чейин жыйноочулук, аңчылык менен алек болуп тапканы өзүнөн артпаса, өзүнөн артчу эмес. Эми ошо тапканы өзүнөн арта баштады. Башкача айтканда 7 адамдан турган мисалы үй бүлө өзүнө жылына 7 кап будай сарптайт дейли, мисалы. Эми алар 7 кап эмес, 10 кап таап жатышат жер иштетүү менен. 3 кап кошумча азык, добавочный продукт. Эми ошо 3 капка көз арткандар пайда болуп жатат. Себеби бир жердин түшүмү жакшы, башканыкы жаман. Жана өз эмгеги менен өстүрүп тапкан азык өзүмдүкү деген түшүнүк пайда болуп жатат. Мисалы чогултуу жана аңчылыкта сеники меники деген жок эле да. Баары элдик болчу да, баары ошо биздики деп элечи. Көчмөн элдерде мисалы ошо баары элдики деген түшүнүгү кала берген. Баягы кылымдар бою. Ошол үчүн көчмөн элдер
өзүнүн менталитети менен каада салты менен социализмге жакын болушат. Эми кайра келели отурукташкан үй бүлөбүзгө. Баягы 3 капты отурукташкан үй бүлөбүз алмаштырса болот. Этке мисалы. Ал 3 каптын эсебинен чеп куруп сырткы душмандардан коргонсо болот. Ошол замат эле ошол үй бүлө мисалы жаатканды унутуп калды, жер иштетип жатып. Ошону менен бирге айтыш керек, отурукташкан элдердин ынтымагы күчтүү болот. Себеби алар суу узатып келиш керек да. Каналдарды казыш керек, дамбаларды куруш керек. Бунун баары коомдук эмгекти талап кылат. Коомдук эмгек коомдук иретти жаратат. Ошентип үй бүлө 3 кап ашык берип атат да, бирок өзү коргоосуз калды. Ошондой эле үй бүлө мисалы көчмөндөрдө коргоосу бар. Себеби анын мүлкү, эмгеги ошо коомдун ичинде. Башкача айтканда, бир короо мал ошо бүт айылга татыктуу, тиешелүү да. Бирок ар бир үй бүлөнүн ырыскысы бар. Жана анын ырыскысын эч ким талашпайт, эч ким кол да салбайт. Себеби бир үй бүлөгө кол салса, бүтүн уурусу көтөрүлүп чыгат коргоого. Ал эми отурукташкан үй бүлөбүз коргоосуз турат. Ошентип мыйзам пайда болуп жатат. Жанагы 3 капты этке алмаштырган жер базар болуп, анан шаар болуп калыптанат. Коомдун ичиндеги ар кандай чоң өтүктөр аскер болуп атат. Коом ичинде өз ара келишүү пайда болуп жатат. Ай, сен алдыгы 3 каптын бирин бизге бер. Биз сени коргойбуз. Мыйзам сактайбыз. Биздин үстүбүздө Ра кудайынын баласы. Ишенип кой, баары жакшы болот депчи. Көпчүлүк аймактарда ошо отурукташкан өндүрүш экономикасына өткөн элдерди көчмөн элдер басып алган. Все, теперь мы ваша крыша деп туруп. Адамзатта принципиалдуу айырмачылыктар пайда болуп жатат. Ошентип жогоруда айткан баягы 3 кап кошумча азык келечекте шаарлардын ар кандай чоң курулуштардын, аскерлерди кармоого, илимдин пайда болушуна, деги эле биздин цивилизациябыздын пайда болушуна алып келди. Көчмөн элдин да өзүнүн бир жашоо ыкмасы бар эле. Көчмөн болсо эле оккуй буларын жапай деп деле айтыш кыйын. Бирок ошентсе да биз көрүп жаткан цивилизация бул ошо неолитическая революциянын жанагы отурукташып калган вектарынын уландысы жана жыйындысы. Ошентип адамдардын чарба жүргүзүү ыкмасы айырмаланып, анын аркасынан ошо элдердин маданияты, этнопсихологиясы да, мифологиясы да айырмаланып келатат. Мисалы көчмөн элге бир байыркы Египеттин өкүлү келип, ай, мен күн кудайынын өкүлүмүн, анын аты Ра. Ал бизге дан өстүрүп, бышырып берет. Ошого салык төлөбөсө, Ра кудайынын карына каласың десе. Көчмөн аны мындай карап туруп, ай, мен билем, улмай энегини тарынпаш керек. Ыйык суур эчкинин улактарын кырып салбаш керек. Антип кожо жаштай болуп, жарда катып өлөсүң дейт да. Башкача айтканда экөө бири-бирин такыр түшүнбөйт. Көчмөн эле табигаттын кучагында жашайт. Демек табигаттын объективдүү мыйзамдарына кулак салып келген элдер. Мифологиясы да ошого жараша болгон. Ошентип тиричиликти жүргүзүү ирети ыкмасы өтө чоң роль ойнойт элдин калыптануусу. Бул маселелерди баягы ислам окумуштуусу Ибн Халдун жакшы изилдейт. Жана адамзаттын илимине, экономика, социология илимдерине өзүнүн чоң салымын кошкон. Анын эмгектерине таянып, Макиавелли, Адам Смит дегендер өз дүйнөлүк эмгектерин жазышкан дешет. Эми Ибн Халдун мындай деген: зная, что условия, в которых живут поколения, различаются в зависимости от того, как люди добывают средства для существования. Эми теманы улантып, дагы мындай мисал келтирсе болот да. Мисал ошол эле Тигр, Ифрат, Нил тегерегиндеги элдер мышыкты өтө баалайт. Жана мышыктын ролу баягы алардын маданиятында өтө чоң. Себеби ошо неолит революциясынын экинчи баскычында, экинчи баскычы ал керамиканы ойлоп табуу болгон.
баягы баткакты отко кактаса бекемирээк болот. Ошентип ошол идиштерге баягы данды сакташкан. Себеби данды жанагы жырткыч чычкандардан коргоп сактап калыш керек эле да. Ошентип ал элдер мышыкты багышкан, жана мышыкты сыйлашкан, жакшы көрүшкөн ар дайым. Ал эми көчмөн эл, мисалы көчмөн эл кыргызды карайлы. Бизде Кумайык бар. Жана баары билет Кумайыкты Манас эпосунда. Мышыктын кандай сыйкырдуу образы бар билесиз? Жок, билбейбиз. Себеби көчмөн эл мышык баккан эмес. Анын тиричилигинде мышык эч кереги жок болчу. Иттер керек. Алар кызматын кылган көчмөндөргө. Ошентип неолит революция жана анын отурукташуу, жер иштетүү баягы вектору биз көрүп жаткан цивилизацияны жаратты. Бул теманы өтө кыска жана жөнөкөйлөтүп айтып жатабыз. Эгер баягы уландысы, эгер ушул тема кызык болсо, анда жазыңыздар. Бунун баарын билүүгө биз мажбурбуз. Эгер биз кимбиз, кайда баратабыз, жана кантип өнүккөн коом курабыз десек, анда бунун баарын билүүгө, түшүнүүгө мажбурбуз. Анан жөн эле нарк насилдестесе эле өнүгүп кетебиз дебестен, биз кимбиз деген суроого илимий жооп бериш керекпиз. Илим бунун баарын билүүгө мажбурлайт.